Жай айынын аптаптуу күндөрүндө бир саамга да тыным албай иштеп жаткан бул куруучулар Жалал Абад шаарынын чок ортосунда заманбап үлгүдө курулуп жаткан көп функционалдуу спорт комплексинде эмгектенгендер. Алар курулушка колдонулуучу цемент, арматура жана темир бетон жабдыктары үзгүлтүксүз келип жаткандыктан тыным албай иштөөгө туура келгендигин айтышат. Азыркы күндө спорт сарайында иш өтө кызык жүрүп жатат. Бардыгы өз убагында, арматура, материалдар бардыгы өз убагында берилип атат. Айлыктан такыр задержкасы жок, бардыгы өз убагында. Көрүп турганыңыздардай иш өтө кызык жүрүп жатат. Азыркы учурда бетонго растап жатабыз. Бетон алайын деп атабыз. Сапаты өтө жакшы. Материалдар, арматуралар өтө сапаттуу. Бул материал, арматуралар Россиядан келип атат бардыгы. Качествосы өтө жакшы. Беле кетели 3 блоктон турган көп функционалдуу спорт сарайынын курулушун өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу Ош аймагы боюнча борборунун инженер куруучулары тендер аркылуу жеңип алышкан. Бул имаратта спорттун бардык түрлөрүн өткөрсө болот. Гимнастикада, жеңил гимнастикадан баштап оор футболдорго чейин. Андан тышкары имаратта олимпийский бассейн каралган, бардык гос стандартка жооп берген. Бассейндеги сүзүү спортторундагы өткөрсөк болот. Андан тышкары курулуштун өзүнүн боюнча айта турган болсок, узун туурасы 103 метрге 65 метр, үстүндөгү өзгөчөлүгү баягы фермасы узун 65 метрге жабылат. Андан тышкары имараттын сырткы фасады алюминиевый перфорированный фасад деп коет. Азыркы учурда жаңы заманбап материалдардан курулат. Баса бул ири курулуш объектисинин пайдубалына ушул жылдын 22-июнунда Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы генерал полковник Камчыбек Ташиевдин жана Жалал Абад облусунан чыккан белгилүү спортчулардын, алардын машыктыруучуларынын катышуусунда мезгил кутучасы салынган эле. Бизге ушул убакытка чейин жакшы социалдык чоң объектилер, спорттук ушундай чоң сарайлар салынбай, көңүл бурулунбай, ошол союз маалында эмне болсо ошо менен гана өлбө жаным өлбө болуп кылдырап келип жүргөнбүз. Мына азыр көрүп атасыздар, Жалал Абад шаарында эле стадиондор оңдолуп атат, футболдук талаалар курулуп атат. Мына жаңы спорт сарай салынып атат. Эртең буюрса жакында жана Кыратбек Сантбаев атындагы өзүбүздүн эски баягы спорт комплексибиз ремонттон өтүп, капиталдык ремонттон өтүп бүтүп атат. Анын жанына азыр Кыргызстанда биринчи жолу бокс академиясы салынып атат. Жалал Абадта мына футбол академиялары ачылып атат. Жакында ошол сентябрь айына бар бүтүп калат болуш керек. Мына барп айылында айылдык жаштарга, айылдан чыккан мындай чоң академияларга катышканга мүмкүнчүлүгү чектелүү, бирок таланттуу балдарга, айылдык балдарга Кыргызстаныбыздагы эң чоң футболдук академияны ачып атабыз. Жалаң жаштар үчүн. Азыркы кезде курулуш иштери кызуу жүрүп жаткан бул жайга кесипкөй инженер куруучулар жана Жалал Абад шаардык капиталдык курулуш башкармалыгынын жетекчилиги жана адистери тыкыр көз салып турушат. Бүгүнкү күндө ушул көп функционалдуу спорт комплексин курууда бүгүн бетон иштери куюлуп жатат пайдалуу. Бул жалпы 5200 орунду түзөт. Азыр бул Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу болуп атат. Бул мындай чоң. Бул жерде ошо спорттун бардык түрлөрүн өткөрүүгө сууда сүзүү, футбол, баскетбол бардык оюндар камтылып кетет бунун ичинде. Андан сырткары чоң мероприятияларды дагы өткөргөнгө ылайыкташтырылган. Келечекте дүйнөлүк жана азиялык чемпионаттар, ошондой эле эл аралык гран-при турнирлери өтүүчү Жалал Абад шаарындагы көп функционалдуу спорт комплексинин курулушу 2027 жылы пайдаланууга берилет. Маматкадыр Маматалиев, Алтынбек Бекмолдо уулу, Жалал Абад шаары.